Бул жака барсаң атың өлөт, бул жака барсаң өзүң өлөт дегенде эле, өлөсүң дегенде эле жагдай. Азыр банк аркылуу кылсаң мынтип ортодон 3-5% жеп атат. Азыр биздин коллега айткандай ГЧП түзсөң, ал жакта да штаттар түзүшөт да. Начальниги, зам начальниги, эксперти, консультанты деп алар дагы мындай жөнөкөй айлык отурат да. Кыргыз айтат, бекер айтпайт па, шиши жарылганы калды, киши толду депчи. Бул процент деген шишик да, бул семир эмес. Сыртынан караганда экөө бирдей эле көрүнөт, бирок бул шишик. Бирок ошол шишик келип элге азабы тийип атканы өтө өкүнүчтүү. 3-5% эмне деген акча? Же бирдеке өндүрбөсө, бирдеке кылбаса, айлыгын ошончо алып олтурса, бул банктардын бүт ишин бир карабаса болбойт. Процент алганга келгенде кыйын. Анан айда жылда бир чакырсаң, бул жака басып келгенге жарашпайт. Ошон үчүн айта шиши толду деп. Катуу чара көргүлө. Бул бир. Экинчи маселе. Качан болсо кредит алат, анан элге таркатып берет, туурабы? Айыл чарба багытында, жазда, күздө, сезон болуп аткан мезгилде качан болсо өкмөттөн аткаруу бийлигинен сөз айтылат. Биз мынча миллиард быйыл дыйкандарды колдогонго бөлдүк деп. Бирок бир дыйканды көрө элекмин да мен ушу ала алдым дегенчи, кезекке турсак эле уже бүтүп калыптыр, ким алып атат деген суроо. Ошондой эле суроо, муну акча макул келди дейли. Мейли 8-10%тен бергиле. Кимге бересиңер? Кандай негизде бересиңер? Азыр айтып атпайсызбы? Мынча кампаларга беребиз, аларды не анттап койдуңар эмеле? Бак эккендерге беребиз, жашылча өндүргөндөргө беребиз деп не кантип анттап койдуңар аны? Азыр мына угуп отурган ишкерлер, о жакшы экен, азыр колдосо биз да катышабыз, биз да алабыз. Кайрылабыз, адилеттүү болот деп отурат. А силер айтасыңар, биз бөлүп койдук. Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, буларды бөлүнүп койгон жокпуз, бирок ошол жанагы аныкталган банктар өздөрү аныктайт дагы залоговый обеспеченияси болот. Анан төлөө мүмкүнчүлүгүнө бизнес пландарын түзүп туруп, анан ошолор баягы банктын талабына шайкеш келгенден кийин гана алына алат. Анан антпесе мына туура белгиледиңиз, эгер ГЧП болуп туруп башкача берип койгондо, анда возвратность жок болот дагы, ошону менен бул тиги акча мамлекеттин мойнуна илинип калат. Турбайбы? 5 агро логистикалык объектилерге беребиз. 25 топтоо жана даярдоо ишканаларына беребиз. 22 сактоо жана баштапкы кайра иштетүү объектилерине беребиз. 18 муздатчы кампаларга беребиз. Же бул жөн гана алына ала саныбы? Бул жөн гана болжол. Ошондуктан ориентирде мына 5 эмне үчүн мына түндүккө, түштүккө ошол 5 логистикалык борборлорго ал ишкерлер, агро ишкерлер өздөрү келет дагы, өздөрү банктар менен банктын талабына жараша бизнес планын зачта кылат. Эгер зачта кыла албай калса, ала албай калат анда. Бул рыноктук шарт. Силерде бир объективдүү, калыс өзүңөрдүн жол жобоңор болуш керек да, эрежеңер болуш керек. Азыр бул деген сөз дагы деле жең ичинен кетет деген сөз. Ким банктын жетекчилиги менен жакшы мамиледе болсо, ошолор алганга шансы көп деген эле сөз болуп атат. Ошону бир прозрачный деп коет, транспаренттүү деп коет, эл аралык терминология менен айтсак. Ошонун бир эрежелери иштеп чыккыла. Мына азыр бизди көргөндөр атат. Кудай буйрса биз дагы ушундай логистикалык компаниябыз, топтоо компаниябыз, катышабыз, алабыз деп отурат. Анан эле барса, кечирип койгула, эбак эле берилип кеткен деген маалымат угуп калат. Бул турган маселе, болуп келет атпайбы? Бул эми ошондо биз кимдерге алып берип атабыз бул акчаны? Банкка алып берип атабыз, бул түшүнүктүү 3-5%. Анан дагы бул жакта дагы кайсыл тандалган тырмакчанын ичинде элита компаниялар бар, ошолорго алып беребиз. Ошого гарантия бере аласыңар, бул адилеттүү бөлүнөт. Биз долбооруна карайбыз, потенциалына карайбыз, тигил бул деген бир сөзүңөрдү бере аласыңар ошого? Ким болот ал комиссияда? Банктын өзүнө бере көрбөгүлө, банк деген банк, ал соодагерлер алар. Эми ошол банкка гана беребиз. Ошондуктан биз Айыл чарба министрлиги, финансы министрлиги биз мойнубузга ала албайбыз да. Анткени ошол эртеңки күнү жалган жыргал экен да, колдоп берген депутаттар, сурап берген Айыл чарба министрлиги күнүн көргөн банктар экен да. Анда кел ошол чыгып сүйлөсүн. Банк биз мындай критерийлерди койдук, ушунун негизинде беребиз деген бир кандай гарантия бар? Айтып атпайсызбы? Биз алдырып берип коебуз, анан ошондон кийин банкка беребиз, анан банк өзү билет, не кылса ошо кылат, аксунун башы ошо кылат. Бул туура эмес да. Ошон үчүн азыр туура айтасыз. Урматтуу төрага туп-туура калдыңыз. Банктын өкүлдөрү келсин, түшүндүрүп берсин муну. Кандай негизде берет? Качан болсо бизге депутаттарга кайрылат. Аягында келип биз крайне болобуз. Ушу депутаттар берип аткандай болуп, мына миллиард бердик деди эле, бирди алган жокпуз, депутаттар карабайсыңарбы деп барган жерде элге биз барат экенбиз, булар барбайт эле экен.
Макул, кийинки суроо ошону караңыздар. Мындай суудан урак чыкпай, урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү, сиздердин мойнуңуздардагы милдет бул. Эл биздики, ал банктык эмес. Банкка барып, банкка эмне процентин алса болду. Тааныштардын көңүлүн алса болду, постоянный клиенттердин. Экинчи маселе, ошону критерийлерин тактап туруп, жазуу түрүндө жибергиле. 3-чү окууга чейин мен ошону алгандай болойм. Анан дагы бир нерсе, буга тиешеси жок маселе өткөндө сиздер менен биз Нарын дарыясындагы балык чарбаларын көрүп келдик. Ошо тегеректе жашаган Нокендин, Аксынын жашоочулары айтып атат. Бизде азыр гепатит көбөйдү, оорулар көбөйдү. Ошонун бардыгы ошол дарыяга туура эмес мамиле кылганда деп атпайбы? Ошо жакта бир жембер бал бакканда ошолор составты өзгөртүп атат, сууну булгап атат. А биз суудан түз ичет, нарындан түз ичет экен, билесиз ошону? Анан атайын биздин көзүбүзчө жем салдырып туруп сууну алдыңар эле. Ошонун бир жыйынтыгы чыктыбы? Экспертиза кылабыз деп. Лабораторияга апарабыз деп. Жыйынтыгы чыкты, таза болуп чыкты. Андан сырткары биз кошумча азыр учурда межведомственная рабочая группа түзүп атабыз дагы. Анын ичинде депутаттар да бар. Агрардык депутаты Нурбаев Жалалидин төрөгалык кылат. Ара киши менен дагы чыгып жеринде выборочно ошол бир 5-6 балык чарбалардын ошол в том числе тиги анализдерди көрүп туруп, анан жыйынтыгын кошумча сиздерге беребиз. Ачыгын айтайын, ал жакта эл журтта ушундай пикир бар экен, карга карганын көзү чыкпайт. Булар биринин тилин бири таап алган. Анан бизнес болсо булардын мындай көңүлүн алып койгон. Ошон үчүн бар алар каалагандай тыянак кылып берет деп. Ошон үчүн мен сиздерге сунуш кылат элем. Чет өлкөгө да жибериңиздер. Мындай жакын арадагы эмес, чет өлкө бар. Мындай Европа болсунбу, Япония болсунбу, калыс адилеттүү бир экспертиза кылып туруп лабораторияда өткөзүп бере турган. Ошондой кылса болобу? Себеби азыркы бул тыянагыңыздарга ишенбейт. Мен канча адамдарды көрдүм, бири да айткан жок. Мейли ишкерлик өнүгө берсин, мындан эле болбосу керек деп. Бардыгы айтып атат. Ден соолугу ушундан өлүп атат. Ошон үчүн ошону бир элин ана тургандай кылып туруп чет өлкөгө да жөнөтүңүздөрчү. Ал жактан чакырасыздарбы, ошолордун көзүнчө алсын, апарсын. Кыргыз тарабынын бир адам фактору ага тиешеси болбогондой болсун. Чоң рахмат.